Кымбаттуу отурумдуу мүчөлөрү, биз бүгүн акыйкаттык бар экенине Талас областынын баягы калк катмары 3 катмардан турат экен. Жогорку катмардан, ортоңку катмардан жана төмөнкү катмардан. Биз ушул келген мугалимдер, биз эми баарыбыз пенсиядабыз. Биз эчтекеден коркпойбуз. Анткени бизге андан ошол биз эң төмөнкү катмар, калктын эң төмөнкү катмарынын атынан келип атабыз. Эң төмөнкү катмар мисалы колунда булар мисалы Чалдыбар мектеп интернаты 3 жылдан кийин бир кылымдык тарыхы бар Чалдыбар интернатынын атынан келдик. Мисалы биз министр айымдын реформасына каршы эмеспиз. Мейли акылдуу балдардын прототипин түзсүн, акылдуу балдар мектебин түзсүн, лицей түзсүн, биз каршы эмеспиз. Ага да окуй турган балдар бар, ага да окута турган ата-энелердин кудурети бар ата-энелер бар. Ал эми ошол эле ичинде Дастан мырза айткандай, мисалы аларга конкурс менен алынат да, конкурс менен алынганда конкурстан өтпөй калган балдар ушунчалык кандай моралдык кемсинтүүгө ээ болот. Мисалы Чалдыбар бир областта бир интернат керек экен. Мисалы аны биздин өзүбүздүн биздин президентибиз, УКМКнын урматтуу төрагасы Камчыбек Ташиев өздөрү тастыктап отурат. Мына Камчыбек Ташиевич өзүнүн окуган Жалал-Абадтагы Терешков атындагы интернатты кандай гүлдөтүп атат. Ошондо калган интернаттардын баары статусун өзгөртүп эле, эч кандай жабылган жок, эч кандай тараган жок. Жөн гана статусун өзгөртүп, ошол бойдон өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзүп атат. Биздин бир гана Талас областында Чалдыбар интернатына эмне үчүн мынчалык көз артылып калды, биз түшүнбөйбүз. Себеп дегенде 60 окуучу деген 60 окуучу болбойт. Арде мисалы бизге уруксат берсе, бир айдын ичинде мисалы жатаканабызга 300 окуучу атат. Ал эми окуу корпусуна 350 окуучу окуганга кудурети бар мектеп. Мына ушул даяр, мисалы баш келген комиссиялардын баары көргөнсүздөр. Ал жер курорттук зонага окшош. Ушул мисалы 28-жылы балдар үйү болуп түзүлгөн экен. Перестройканын убагында не деген ишканалардын баары чиновниктердин колуна өтүп жок болду, бар талкаланды. Ошондо ошол коллектив ошо айлыгын астына карабай, айлыгын жоктугуна карабай, үйлөрүнөн картошкасын алып келип, үйлөрүнөн буудайын, унун алып келип, пиясын, сабызын ичейин алып келип, ошол интернатты сактап калган экен перестройканын убагындачы. Ошол сактап, ошол калк эл сактап калган нерсени эмне үчүн бир күндө келип эле интернат деген сөз жок болот. Интернат жоюлуш керек. Интернат деген сөз жок болот деди. Мейли ага да мейли дедик. Интернат деген жок болсо бизге жөн гана Чалдыбар жатак мектеби кылып бериңиз дедик. 60 окуучуга берде коллектив күнөөлүү эмес. 60 окуучу окуганга мисалы соттон чечим алып келе деди. Бияктан соттон чечим чыгарбагыла деген эме чыкты. Ошентип биз 1-класстан баштап албай, ошол соттун чечими менен окуткан окуучуларыбыз 62ге жетти. 62ге жеткенде ошо класс 7-классты бүтүп 8-класска өттү. Биз таң калабыз да, бул даярдалган планбы депчи. Андан кийин 2022 жана 23 окуу жылында турган жерден эле бизге Талас районундагы Манас лицейин алып келип үстү-үстүгө кошуп койду. Бул негизи караганда баарыңыздар үчүн этика жактан, медицина жактан мындай мыйзамсыз да алып келди да бизди окуу корпустун 1-этажына интернатты жайгаштырды, 2-этажга лицей жайгаштырды. Жатакананын оң жак балдар жаткан тарабына лицей жаткызды, кыздар жаткан тарапка интернатты жайгашты. Эми мына өзүңүздөр көрсөңүздөр, Кыргызда деле жакшы сөз бар, эки учкурдун башы бир казанда кайнабайт деп. Биз ошондо балдарыбызды акырын тыйдык. Кой, булар да конок. Булар зданиясы жок экен. Зданиясы болгондон кийин ушинтип кетет деп. Анткени бизге ошондой билим берүүдөн ошондой эме келди. Андан кийин биз ошонтип 2 жыл алдап туруп, анан кийин 2023 жана 24 окуу жылында жайында Додургүл айым бизге приказ чыгарды. Реорганизация болдуңар деди. Биз баарыбыз билимдүү адамдарбыз да. Реорганизация болгондон кийин 2 юридикалык мекеме жоюлуш керекпи? Жоюлуш керек. Андан кийин экөөнүн ортосунан бир кайра мекеме чыгыш керек да юридикалык. Жок, андай болгон жок. Мисалы биз абдан сүйүндүк эле Камчыбек Ташиев, урматтуу Камчыбек Ташиев коррупция менен күрөшүп атат. Биз ошого абдан дүйнө, биздин үйүбүз жетет экен деп. Жок, жеткен жок. Биз чуркадык жастан бери. Эми дагы үмүтүбүз бар, жетет деген. Мына коррупциянын бары ушул жерде.
мына приказ Догдургул өзүнүн приказы аткарылган жок, реорганизация болду деген. Себеп дегенде лицейди Манас жатак интернаты кылып туруп калып, мына интернат болгон жок, Манас жатак интернаты болуп калды. Окуучулары калды. Биздин окуучуларды алабыз деди. Биздин окуучулардан 8 класстын 16 окуучусу кирди. 9-10 окуучулар кирбей коюшту. Анткени алардын дити барган жок. Ала окуган балдар менен биздин окуучулардын айырмасы бар. Андан кийин 11-класстан 3 окуучу кирди. Мына азыр интернаттыкы ушундай. Андан кийин мына бул биринчи приказ аткарылган жок. Андан кийин бул бизге айтышкан. Силер жумуш, мисалы мен пенсиядамын, мен кызмат кылмага кереги жок. Мен ошон үчүн келдим. Жа башкалары келсе өтөт. Башка бизге барып улам барганда айтышып атты. Силердин мугалимдериңер начар, билими жок, окуучуларыңын билими жок деп. Жок, биздин мугалимдер абдан күчтүү. Башка мектептерге барып иштеп, кадыр паркка ээ болушуп атат. Интернаттын мугалимдер аябай күчтүү экен. Абдан таланттуу экен деп иштегендер, иштебей жумуш таппай жүргөндөр дагы бар. Андан кийин биздин каршылыгыбыз эмне болду? Мисалы Талас районунан 70 километрден келип иштешет. Интернатка, Чалдар мектеп интернатына келет лицейдин мугалимдери. Биздин таң калганыбызда, андан кийин баары мисалы биздин өзүбүздүн интернаттын кадрын жумушка алат деп айткан. Жок, алган жок. 1-2 биз өзүбүз суранып атып, эми аудан суранып атып, улардын жашоо шарты ушундай, эми алгыла деп суранып атып киргизгенбиз. Андан кийин аларда мисалы бизде биз баарыбыз бар. Эми бизди жумушка алгыла. 210 болду окуучуңар. 210 болгондон кийин класстык комплект көбөйөт, ставкалар көбөйөт. Десек, жок, өздөрүнүн кадрларын алып келди, өздөрүнүн кадрларын барып текшерсеңиздер, мисалы коррупция каякта жатыр? 60-тан 70 жашка чейинки эжекелер иштейт бизден улуу. Андан кийин алар 1,5-2 ставка менен иштейт. Не десе, биз барсак, биздин жаш кадрлар барса орун жок дейт. Мына мыйзам бизде акыйкаттын жоктугу. Ошондо сырттан келип төр меники болду. Ошол жерде мисалы ошондо биздин местный кадрлар 20-30 километр башка мектептерге барып иштеп атат. Ал эми биз лицейге каршылыгыбыз жок. Каршылыгыбыз жок. Лицей иштей берсин. Бирок Талас областында именно 70 километр эмес, ошо Таластын районунан эле, же Талас шаарынан эле бош зданиялар толтура, же болбосо мектеп куруп берсе болот. Акылдуу балдар прототипин ушу именно калктын эң төмөнкү катмары жетим балдар, жетирлердин. Түшүндүк, урматтуу эжеке. Аябай жүрөгүңөр ооруп, ичиңер күйүп, ошон үчүн ушундай сөз кылып атасыңар. Мен бир эле маселе айтайын, эжеке, 2 минут. Мисалы мен ошол айылда Акчалов орто мектебинде 30 жыл иштедим да. Андан кийин балдарым чоңоюп кеткенден кийин ошол жерде бир эжеке суранды. Тарбиячы жетпей атат, келип иштеп көрбөйсүзбү деп. Мен 2014-жылы ошондо мен билдим жетим деген эмне экен. Жөнөкөй мектепте биз иштедик. Ал мектепте көрсө бактылуу балдар окуйт экен. Мисалы мен ошо тарбиячы болуп киргенде иштеп жүрдүм. Бүлтөнгө чыксам, окуучу эмне деп айтасыз билесиздерби? Эжеке, келиңизчи, эртерээк эле келиңизчи. Биз жетим балдардай болуп калдык деди. Мына көрдүңүздөр, өздөрү жетим балдар. Мен тарбиячы болуп иштейм. Алар мага телефондон айтчы, эжеке, келиңизчи, жетим балдардай болуп калдык деп. Жетим балдардын уязын буспаңыздар. Бул Кудайга да жакпайт. Эжеке, ушундай сиз талаптарыңызды айтсаңыз кандай экен? Рахмат, эжеке, баарын түшүндүк. Айтты. Жок, азыр убактыбыз аз болуп атат, урматтуу биздин эң негизги мыйзамсыз нерселер көп болуп атат. Калкалаганы эме да, эме баягы. Эжеке, азыр биз сиздерди уктук. Чоң рахмат. Мен азыр ойлойм, эми азыр доктор Шашевна, ушул Чалдар мектеп интернат курчагында аябай көп мындай суроолор да болуп атат, жанагындай наразычылыктар да болуп атат. Уже канча убакыттан бери ушул маселе узарылып кетти да, чындап элечи. Ушул боюнча эмне кылсак болот? Бир отуруп кайрадан карап чыгалыбы? Доктор Шашевна, мына биздин депутаттарыбыз да кайра ушул маселени көтөрүп атышат. Эжеке, өчүрүп койсоңуз микрофонуңузду. Жок. Айтсаңыз, доктор Шашевна. Бул боюнча Билим берүү министрлигинин атайын пландары бар, инвестициясы дагы бар. Кыргыз Республикасы боюнча 3 ири чоң жетим балдар үйү бар. Ошолордун балдардын саны толбой калганда биз Кыргызстанда кандай бала болсо дагы соттун чечими менен алып кетет.
Биз соттун чечимисиз интернатка бала ала албайбыз. Мыйзам боюнча да? Албетте, биздин башыбыз эки эмес. Анан жана малчынын баласы, мигранттын баласы деген мыйзамда статус жок. Биз баардыгын бирдей шартта окутушубуз керек. Өзгөчөлөнгөн мамлекет аныктаган статустагы балдардын критерийлери кимдер экенин билесиздер. Биз бүгүнкү күндө тескерисинче ошол мына социалдык коргоо министрлиги тарабынан, сиздер тарабынан фостердик үй бүлөлөр чыккан. Туурабы? Ошол демилге менен үйүнө балдарды карап, мамлекет тарабынан айлыгы да төлөнүп, интернатты бүткөндөн каяка барат ошол балдар деп. Мамлекет тарабынан интернаттарды бүткөн балдарга толугу менен жеңилдиктер, жогорку окуу жайга, тиешелүү окуу жайга бекер өтүүсү дагы бар. Бирок биз азыр социалдык мектептерди ача албайбыз. Чынын эле айтышыбыз керек. Себеби бүгүнкү күндө андай категорияны анда биз жиктелүүгө алып келебиз да. Анткени бул жерде мен эми мындай этикалык дагы жеке адамдардын амбициялары да аралашкан. Мыйзамдан бийик туруп атат. Эгерде биз мыйзамсыз кадам жасасак, эчеге эле бизди жоопко тартмак. Бир баланы биз мыйзамсыз мектептен кетирип же мектепти жаба албайбыз. Анда доктор Ушашевна, ушул маселе боюнча дагы бир мындай түшүндүрмө кылыш керек да. Кайрадан ошо эл менен чогулуп, кайра эл менен сүйлөшүп, түшүндүрүш керек. Себеби деген карабайсызбы, дагы эле ошо нааразычылыктар токтобой атат да. Дагы эле ушул маселе уланып атат да. Анда барыш керек ошо жерине. Туурабы, Марат Молдонович, кандай дейсиз? Биз барганбыз, барып эл менен да кездешип, бүтүрүүчүлөр менен да кездешип, расмий органдардагы Кыргызстан министрлер кабинетинде дагы кездешип болуп, баардыгы менен 1 жылдан бери тынымсыз иштер жүргүзүп келе жатабыз. Нормотворческий иш, мисалы үчүн, окуу жылы башталгандан эч бир баланы чыгара албайбыз. Азыр жаңы токтомду кабыл алгандан жаңы окуу жылынан баланын социалдык статусуна карабай биз кайрадан билим берүү системасын, жакшыртылган билим берүү системасын уюштурабыз деп жатабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, убактыбызды узартып алалы, себеби уже саат 1 болуп калды. Макулсуңарбы? Ким макул? Добушка коем? Урматтуу депутаттар. Баары макул, рахмат. Марат Молдонович, сизге сөз. Азыр. Эме, доктор Ушашевна, сиз азыр аябай туура айттыңыз, деле колдойбуз, конечно. Бирок жаңы чабандардын балдары, алыстагы немелердин баары бизге бирдей дейсиз. Мисалы үчүн сиз реформа жүргүзүп атасыз. Айыл чарба министрлиги тоже реформа жүргүзүп атат. Ошо алыскы жайлоолорго биздин чабандар барсын. Ошо малдарды көбөйтөйүк, сүт багытында көбөйтөйүк. Анын балдары кантип келип атат, жайлоолордон келип окуйт. Мисалы үчүн да айрында караш керек да, бир эле реформа менен кете бербеш керек. Мы должны сейчас очень задуматься над этим. Анан кийин жанагы межекелер топ турсаңар эми силер. Келдиңер бу кылады. Анан могу жерден айтып атасыз, биз мында, а почему башка жердеги интернаттар работает, а биздин Таласта чалда бар интернат? Именно сиз айткан акылмандар болгонго чейин чалда бар мектеп интернат деп эле калтырып турсаңар болбойт беле? Бул жерден мен азыр сизди күнөө возможно сизде эмес, жана мен дагы сунуш кирип кетем, мына Гүлшан дегениңиздин аркасынан ушунун бүт кызышуунун баары болуп атат да, ана до сих пор работает. Над этим поработать надо. Эмесе мына 60 бала деп эле келе атыр. Бергилечи аз жана мына сот защита иштесин. Карасын да, туура соттун чечими менен кабыл алабыз. Ал сиз туура мыйзамды бузбаңыз. Но ал жерде да болуп атпайбы? Ошол эле байкуштар, ошол эле жарым жетим, тоголок жетимдер ошо сотко барып туруп ала албай атпайбы ошону? Ошону эшитип барган киши жок болуп атпайбы? Жаңы өзүңүз айтпадыңызбы? Ошо менен айыл өкмөттөрүбүз иштебей атпайбы нормальный болуп? Эч кимге кереги жок болуп атпайбы жана балдар? Жетим, тоголок жетим. Ошолорду айтып атабыз биз берде. Анан жанагы берде жана мугалимдер, жана эки лицей, это второй вопрос. Экөө тең иштеш керек. Но биз ошол жердеги иштеп аткан, ошол нормальный, полноценный кетип аткан интернаттын разрушение болуп кеткенин айтып атабыз. Дастан Аспекович туура айтты, конечно, акылман лицей салса кандай болсо, пожалуйста, биз ош Талас областынын акимдери, ыйгарымдуулуктуу өкүлдөрү жер таап берсин, жаңысын салгыла деп развивать этили. Эми мынуга тийбей турбайбы? Пока бизде бүт сонун болуп, азыр биздин урматтуу президентибиз кандай жакшы нерселерди кылып атат. Өкмөт жакшы иштер жазып атат. Но ошонун баары толук кандуу, жаңы айтып аткан акыркы катмар элерге жете элек да эле. Жетебиз деп атпайбы? Пландарды коюп атпайбы? 5 жыл, 6 жыл деп. Ушу 5 жыл, 6 жылга чейин ушуларга тийбей турсак, мен ойлойм да туура эле болмок деп. Баары эле айтат мыйзам. Давайте анда ошо мыйзамды генерал Калыбековна сиз айткандай өзгөртүүгө барайык, же оңдоп берейик, же түздөп берейик ошол жерин. Чындап эле жүрөт, бир эле Таласта эмес, бүт эле жерде жүрөт азыр. Тоголок, жарым, жетимдер соттон чечим ала албай, бара албай, мына ачык койгон интернатка. Эч кимге иши жок да, бизди эл эмнеге шайлады анда?
Анын үчүн комплекс Ошонун комплексно карашыбыз карайт, керек да. ошону Соцзащита, билим берүү, ошол эле жергиликтүү бийлик, Минюст ошолордун баары менен дагы бир отурум кылыш керек да. болбойт деген болбойт эмес, каким-то образ, да, хорошо, сиз айткан аябай жакшы, мен сизге 200% кошулам, акылман лицей болуп, но ошого жете элекпиз да биз али. Мен ушул какча эле келатам, жеткизе албай койдум да, кый албайсың, вот силер да ушу менен вы должны заниматься. Вот ваши дети, силер ошо камкордук кыла турган балдардын баары азыр сот аркылуу келип жете албай жатат да. Биз ошону айтып жеткизе албай атабыз. А жанакы мону ата-энелер, мугалимдер, булар лицей, Манас лицей, это их амбиции. Мы говорим о детей, наших детей, которых вот Таласта жүргөн, Кыргызстандын ар жеринде жүргөн балдардын тагдыры жөнүндө айтып атабыз. Потому что биз көрүп атырбыз ошону. А жанагы сиздин алда жетекчиңизге Гүлшан беле ошого окшогондордун баары сизге бөлөк кагазды алып кирип, түстөп, ментип, далбасташып, надо его уволить надо. Почему она до сих пор работает? Өткөндө эле биз айттык элек. Нормальный, жакшынакай адвокат ушул эмелерди карай турган бир немелер, өзүңүзгө окшогон бир жакшынакай кадрлар иштесе күлгүмө, сиз деле биз жакын болмоксуз азыр. Сиз да билесиз баарын. Но бүт эле баары бирдей эмес да, көп баары действительно кыйналышып атат. Болбойт деп эле коюп отуруп анда мамда да мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизейик. Силер сунуш бергиле. Мурат Молдонович, биз анда отурум кылалы андан көрө. Кылайык, отурум кылайык. Комплекстүү отурум кылыш Бүт керек да. мыйзамдарды көтөрүп чыгайык. Анан кийин ошол жактан ошондо билинет. Мага дагы берсеңиздер жооп айтып коеюн, кечирим. Андай болсо жеке гана Таласта эмес, Баткенде да ачууга, Жалал Абадта да ачууга, Ысык көлдө да ачууга, именно мигрант кай жерде көп болсо ошонун баарына бирдей караш керек. Жеке гана бул жерде бир эле область эмес бул жерде. Венера Галбековна менен процедура. Анда Айда биз Садбековна, мыйзамдын сизге баарын сөз. өзгөртүп туруп, бул толугу менен Доктор Шашевна, коюп жатсыңыз азыр. Аида Садбековна, сизге сөз. Аида Садбековна. Венера Галбековна, менде мындай сунуш катары да процедурный маселе. Мынакей азыр Марат Молдонович айтпай келиңиз, отурум кылып өзүнчө карайлык деп мынакей Таластан келген эжекелерге дагы мүмкүнчүлүк берелик. Анан бул деген комитеттин алкагын удатканына байланыштуу азыр убактыбыз тар. Мынакей азыр 1 сааттан кийин эле кийинки комитетти залды бошотушубуз керек биринчиден. Экинчиден, алдыда дагы карай турган маселе жанагы мектепте болуп аткан буллинг, рекетирство жөнүндө дагы чоң маселе, чоң көйгөй бар да. Ошондон улам мындай убакытыбызды туура пайдалануу максатында мен сизге сунуш бердим. Келиңиздер, азыр буну жыйынтыгын азыр маалымат катары уктук, бирок ошону деле калтырып койбостуктан мынакей Марат Молдоновичтин сунушун эки колдоп колдойм. Келиңиздер өзүнчө отурум кылып, өзүнчө бир карап чыксак деген.